Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Кайрадан мен Давлет Жантаев. Кече күнү жакшы бир видео кайрылуу жасадык элек. Көптөгөн элдер комментарий жазыптыр, жакшы ойлорун жазыптыр. Көп адамдар бөлүшүптүр. Бардыгына чоң рахмат бизди колдогон үчүн. Айтат үчүн нерсе, урматтуу мекендештер, чоң азат кыймылы жакшы бир идеяны көтөрүп чыгышты. Эгер биз баарыбыз ушул идеяны колдосок, Кудай буйрса бул идея ишке ашат. Азыртадан эле ишке аша баштады акырындан. Көптөгөн депутаттар азыртадан эле коргоно баштады. Алардын бири бул Тазабек Экрамов. Жаңы эле көрүп бүттүм сүйлөгөнүн. Айтып атат, Сыймык Жапыкеевдин мээсин текшериш керек деп. Мээсин текшерткенде силерде мээ текшерген больница салып берип койдуңар эле Кыргызстанга. Ушунчалык эле мээңер кыйын иштесе, ушунчалык эле акылдуу болсоңор, 120 биригип бир мээ текшерген больница салып койгулачы. Баарыбыз текшерилип алалы. Тазабек Экрамовду билесиңер, баарыңар. Депутат, отличник образования. Туурабы? Канча жолу сессиядан жаңылды, өзү айткандай. Атилла промахнулся болупчу. Эми бирөөнүн кемчилигин айтып, шылыңдап эле болду, алардан төмөн түшүп. Бирок айтчу нерсе, бир мугалим отличник образования болуш үчүн эмне деген эмгектерди кылат. 40 жыл мугалим болуп иштеп, отличник образования болбой жүргөндөр бар. А силер болсо 1 жылга жетпей физрук болуп алып, отличник образования болуп алдыңыз. Мына урматтуу бекендештер, олигархтардын дагы бир элге болгон пайдасы. Акча менен баарын сатып алып атып, кыргыз элинин баалуулуктарынын баркын кетиришти. Илгери союз убагында отличник образования болуш үчүн мугалим эмне деген эмгектерди кылчу эле. Азыр каралачы, акчага сатып алышты. Мына отличник образованиянын баркын кетиришти. Акчага КМС, мастер спорту сатып алып атып, спорттун баркын кетиришти. Акчага депутаттык мандатын сатып алып атып, депутаттардын да баркын кетиришти. Мына азыркы чакырылыштын депутаттары силер эң начар чакырылышсыңар. Эң төмөн, билим деңгээли эң төмөн депутаттар силерсиңер. Анан да бирөөнүн мээсин текшериш керек дейт. Эки сөздү кошо албайсыңар. Эки сөз эмес, даже бир сөздү кошуп сүйлөй албайсыңар. Анан бирөөнүн мээсин текшериш керек дейсиңер да. Кайрат элем, урматтуу депутаттар. Бирөөнүн мээсин текшергенден мурда өзүңөр мээңерди текшергиле. Мына ушинтип депутат парламентине баркын кетирдиңер. Ай сайын премьер-министр алмаштырып атып, премьер-министрин да баркын кетирдиңер. Илгери премьер-министр экинчи лицо болчу. Президент жок болсо премьер-министр башкарып, баары аныкчу. Азыр премьер-министр жөн эле ончугуй болуп калды силерге. Орустар айткандай, козел отпущения болуп калды. Президент, депутаттар өзүнүн оюндарын кылышат, өзүнүн иштерин кылышат, коррупционный схемаларын кылышат. Анан билинип, эл ызычы боло баштаганда анан козел отпущения керек болуп, өкмөттү кетиришет. Өкмөт күнөөлүү экен депчи. А бирок өкмөттү ошо кимдер түзүп атат? Ошон өкмөттү силер, депутаттар силер түзүп атпайсыңарбы? Эмне үчүн премьер-министр кетсе, ошо премьер-министрди түзгөн депутаттар силер кетпейсиңер? Эмнеге? Мына ушинтип атып, акчага сатып алып атып, бүт нерсенин баркын кетирдиңер силер. Анан жана больница боюнча айта кеттим. Билесиздер, Кубанычбек Жумалиев, мына өткөндө Сыймык Жапыкеевди айтып кетти, олигарх эл аралык медициналык университети бар да. Ошо университетте 1000 деген индустар окуйт. Кыргызстандан билим алып берет ошо индустар. Мына мен түшүнбөй койдум. Эмнеге кайра кыргыздар ошо операция кылдырыш үчүн Индияга барышат кайра элечи? Эгер ушунчалык эле эл үчүн күйгөн депутат болсоңор, урматтуу Кубанычбек Жумалиев, ошо университеттин жанына, билебиз, анын территориясы чоң, илгерки завод болчу. Акаевдин убагында приватизация кылып алып койгонсуңар. Больница салып койгула, операция кыла турган. Кыргызстандыктар чет өлкөгө кетпесин операция жасатканы. Мына карантин деп коюп, коронавирус деп коюп, самолеттер учпай калып, канча деген адамдар операция боло албай өлүп калышты жакынкы арада эле. Эгер ушунчалык эл үчүн күйгөн болсоңор, ошондой кылып больница салып коюңуз.
Мен сизге айтпай элем бекер операция кыла депчи. Акчасына кылгыла. Бирок арзаныраак кылгыла. Сизге да пайда болсун, элге да жакшы болсун. Анан биздин могу бийликтегилер түшүнбөй койдум да, өзүлөрү эч нерсе кылышпайт. Анан бизден только талап эле кылышат да. Мисалы үчүн мына биздин мэрибиз бар. Курман ыраазы болсун деген Азиз Сурахматов. Бүгүн айтыптыр, элдер маскачан жүрүшсүн. Эгер маскасы жок жүрсө 5000 сом штраф салынат депчи. Силердин ставкага эмне 5000 сомдон ылдый түшпөйбү? Түкүрсө 5000 сом штраф, маскасы жок жүрсө 5000 сом штраф. Биринчи шарт түзүп бериле да, маска менен камсыз кылып бериле, анан штрафтарыңар киргизгиле. Мисалы үчүн Турцияда ар бир үйгө үймө-үй кыдырып маска таратышат. Бекер. Мамлекет. Аптекада бекер берилет. Силердин аптекарда бекер эмес, акчага сатып алайын десе дагы жок болот атпайбы маска? Силер ошону биринчи камсыз кылгыла. Силерди бекер тараткыла деп элем. Ошо акчага сатып алыш үчүн сатыкка коюлган маскалар менен камсыз кылгыла. Элдер сатып алып таксын. Эл силерден бекер маска күтпөй эле. Анан ошонун баарын камсыз кылып туруп, анан штрафтар киргизиле да. Штраф салыш керек, налог киргизиш керек деген эле кыйынсыңар. А бирок элге шарт түзүп бергенге бирөөңөр да жоксуңар. Азыр элде маска эмес, нан алганга акчасы жок болуп атат. Ошону ойлогула, урматтуу Азиз Сурахматов. Бишкектин тегерегинде канча деген жакыр эл бар. Ошолорго жардам бергиле. 5000 сом штраф салайын деп кыйын болбойчу. Бардык бийлик бутактарына кайрылат элем, урматтуу мекендештер. Урматтуу бийликтегилер, урматтуу президент, премьер-министр, өкмөт, элди ойлогула. Элди кантип жеш керек, элден кантип акча чогулуш керек дегенди ойлобой, элге кантип жардам бериш керек. Элдин жашоо шартын кантип оңдойбуз деп, ошолорду ойлонгула. Достор, барыңарга салам. Достор, бул промежуточный кайрылуу, бат-баттан кайрылайын, угуп калгылачы, достор. Окмуш жамандап атышат, аларга ишенбегиле. Эмне тигин айтпайсың, эмне муну айтпайсың дейт. Силер ошентип суроо берип аткандарга айтат элем, силер майыпсыңарбы, же ненормальныйсыңарбы? Силердер айткыла. Эмне силерде Facebook жокпу, же камераңар жокпу? Оозуңар жокпу, дудуксуңарбы? Айткыла, баарын мага шылтабай. Азыр, достор, эч кандай ишенбегиле. Мага жалдырап келгендер море, коркуткандар дагы бар. Өкөңөр тең баргыла. Коркутканыңар дагы, жалдыраганыңар дагы ар ойногула. Достор, Москвадан өтө көп адамдар чалып атат мага. Бир однокомнатный үйдө 7-8 өз турабыз дейт. Күнүнө 500 рубль, 1000 рубль таап, окат кылчу элек дейт. Такыр окатыбыз жүрбөй калды. Эчтеке жебей, жечү эч нерсебиз калбай калды. Эмне кылсак болот, сыймык дейт. Алибек Жекшенкуловго барсак эми аларда деле акчасы, бюджети ограниченный дейт да. Анан эмне кылабыз дейт. Мен силерге совет берем. Ушу силер барыңар, мигранттар тентип калган себебиңер ошол жакта туңгуч президентиңер Акаев күнөөлүү. Акаев миллиардердин миллиардери, кумтөөрдү талкалаган, ушунун баарын талкалаган, ушу бүт бизди сызга отургузуп кеткен Акаев. Акаевда өкүм бар. Ошо Акаевка баргыла, достор, барыңар биригип алып, Акаевка тынч, Татынакаев барып айткыла, бизди баккыла деп. Барыңарды Москвада бүт барыңарды багып коет. Россиядагы жүргөнүңөрдүн баарын багып коет Акаев. Экинчи, Бишкекте ачка болуп атам дегендер көп. Бишкекте ачка болуп атам дегендерде түп түз эле балбак авам бар. Мен мэрияда иштейт, жакшы иштеп атат. Ошо балбак авамдын кабинетине баргыла, пакет бергиле деп. Такыр муктаж болгон адамдар силердин сүймөнчүлүктү Улукбек Кочкоровго баргыла. Ошол кедей кембагалдардын өзү атасы, өзү ошол силердин министерствода ошо кедей кембагалдын баары, муктаждын баары, жесир ушундайдын баары Улукбек Кочкоровго барып кабинетинен кетпей койгула. Бак деп. Достор, биз бир нерсеге келелик, ана мени жамандап, тыңтмитсе кошулуп кеткен жоксуңар. Көрүп атам силердичи. Ушундай сволочтар бар экен, тукуму менен фейктер да булар. Тукуму менен ушинтип жеп келген. Кудай буйрса, кухня 9 чыгат, ошондо көрөбүз, достор. Бүт барын айтабыз, Кудай буйрса бир жарым сааттык бир программа болот. Программа болот уже, Кудай буйрса барын айтабыз. Кухня 9 дейт.
силер бир болгула, бизди шылыңдап тыйынып неткенге көңүл бурбагыла. Биз тазабыз силердин астыңызда. Бир турсак ушу менен чыгабыз, карантинде утуш менен чыгабыз, Кудай буйрса.